Кара сууда атырга ууланган окуучулардын абалы жакшы. Учурда реанимацияга түшкөн 5 окуучу дагы ооруканадан үйүнө чыкты. Ушул жана башка билим берүү тармагындагы жаңылыктар топтому кайрадан эфирде. Аны мен Жылдыз Капарова тааныштырам. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну. Билим берүү башкармалыгын өрттөөгө 2 адам катышканы аныкталды. Мектепте акча чогултуу боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Республикалык мыкты класс жетекчи 2023 сынагы жыйынтыкталды. Окуучулар арасында бизнес идеялар олимпиадасы башталды. Атырдын жытына массалык түрдө ууланган окуучулардын абалы жакшы. Бүгүн реанимацияга түшкөн 5 окуучу ата-энелеринин коштоосунда ооруканадан чыккандыгын мектеп директору кабарлады. Окуучулардын абалынан кабар алып, ата-энелеринин үнүн угуп келгенбиз. Кийинки тасмада кененирээк маалымат. Окуя 29 март Кара Суу районундагы 101-чи Кумар Момбекова мектебинде катталган. 6 класстын окуучулары 4 сабак бүтүп 5 сабак башталганга чейинки тыныгуу учурунда көп өлчөмдө чачылган атырдын жытына ууланып, 2 окуучу эс учун жоготкон. Бир 3 минуттук болгон нерсе экен. Кийин аркасынан эле эжекеси кириптир. Айнектерди, эшиктерди ачтырып, ошол окуучуларды чыгарыптыр. Далили бар, видео наблюдение бар, жогу бар. Ошонун арасында байкы окуучулар орозо туткан кыздар бар экен. Анан ошо атырды баарыны барып бетине чачкан экен. Балачы кууп жүрүп, классты айландырып, аркасынан барып аябай чачып жүргөн экен. Жалпы 43 окуучу бар болсо, алардын 18-и Ош облустук балдар клиникасына 24 саат жаткырылды. Алардын ичинен 5 окуучу эс учун жоготуп, реанимацияга түшкөн. Баш айланып, дем алышы кыйындап, слабость болуп ушуну келишти. Бардыгына керектүү жардам көрсөтүлдү, кычкылтек берилип, капельница коюлуп, азыркы абалда бардын абалы туруктуу. Ошо 18-ден 13-ün үйүнө чыгардык. Консилиум менен бүт биздин адистер көрүп чыкты. Кардиолог, невропатолог, окулист, врачтарыбыз, травматолог, врачтарыбыз баары көрүшүп, консилиум негизинде ошо 13-ün үйүнө чыгардык. Балдардын ата-энелери мектеп директору 2 күндөн бери оорукананын алдында көз жашын төккөн энелер бул окуя жөн эле шоктук эмес, себепчи болгон окуучуну мектептен кетирүү керек деп талап кылууда. Бул баланы эми мына балдарыбыздын состояниясын азыр биле албайбыз. Азыр билинбеген менен кийин эмне болуп кетет биз билбейбиз да. Если жаман нерсе болуп кете турган болсо, одон дагы хуже жаза бериш керек болчу. Аз бул жерде бир 20-дан ашык эме жатышат менеде. Муну кимдир бирөөлөр жашырып аткан менен кирип чыксаңыздар болот. Бүт ошондуктан элер мына балдардын немелерин көтөрүп алып жүрөт. Муну эми ошо толук иликтеп бериңиздер. Бул нерсенин аркасынан түшүп туруп, муну бир эме кылып бериңиздер. Жоопсуз калбасын ошо ата-энеси ошо балдар. Кызымдын акыбалын көрсөм азыр өтө начар. Мына жерлерим ооруп атат, дем алсам кыйналып атам дейт. Тамагыбыз ачышып, көздөрүм ачышып, башым айланып атат дагы деле. Бул өтө катуу ууланышыптыр да буларчы. Анан состояниясы жакшы окуучулар кече кетирип жиберген. Кайра келип текшерип атышпайбы азыр? Бул оңой нерсе эмес да, бул жөнөкөй нерсе эмес бул. Анан бул бала дагы өтө шок бала экен да. Бул специально кылган да, ошол эшикти именно жапса дымдалып, бала эмне болушун билип туруп кылган да. Эгер ойноп чачса жөн эле чачмак да, булчу эшикти айнектер дымдабайчы. Учурда реанимацияга түшкөн 5 окуучунун абалы жакшы. Бүгүн бардыгы ооруканадан үйүнө чыгарылды. Атырды чачкан баланын атасы уулунун шоктугу үчүн кечирим сураганы менен окуучунун мектепте калышы же кетиши ата-энелер чогулушунда каралмай болгондугун мектеп директору билдирди. Жылдыз Капарова, Жаныш Тообаев, Нурзада Кулмурзаева, билим жаңылыктары. Республикалык мыкты класс жетекчи 2023 кароо сынагы жыйынтыкталды. Ал мугалим илимий педагогикалык журналынын 9 жылдыгына карата ушул жылдын январь, февраль, март айларында өткөрүлдү. Максаты Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий, адеп ахлактык өнүгүүсү жана дине тарбиясы жөнүндө улуттук нарк жөнүндө жарлыгын жүзөгө ашырууга багытталган. Кененирээк кабарчыбыз Айсулуу Кайбулла кызынын сюжетинде. Мугалим журналынын 4 белгиси менен сыйланасыз. Мугалим илимий педагогикалык журналынын мыкты класс жетекчи 2023 кароо сынагы 9 жылдан бери өткөрүлүп келет. Жыл сайын аталган сынакка өлкө аймагынан мугалимдер кызуу даярдык менен катышат. Алар үчүн башкы максат орунга ээ болуу эмес, билим берүүдө жаңы ыкмаларды үйрөнүү. Мен Баткен областынын Лелек районунда Бурхан Абиев атындагы орто мектебинин информатика мугалими болом.
Бул мыкты класс жетекчи конкурсуна мен Facebook, Instagramдардан көрүп калып эле катыштым. Бул мыкты класс жетекчи абдан сонун конкурс экен. Бизге негизинен педагогиканы, андан кийин акыл эмгеги, маданиятынын дагы көп салымы кошулду бизге. Катышуучулардын айтымында ар бир мугалим өздөрү топтогон упайды онлайн аркылуу көрүп турат. Тактап айтканда мында тааныш билиш деген жагдай жок. Класс жетекчилердин кадыр баркын аябай жогору көтөрдү десек болот. Биз класс жетекчилер дагы өзүбүздүн тынбай түйшүгү аябай оор мектепте. Анан көп эле предметтик мугалимдерге басым жазалып, көп жерде ошо предметибизге басым жазалып, ошол боюнча сыйлыктар уюштурулуп, ошого көбүрөөк маани берилет. Анан бүгүнкү кароо сынактында өзгөчөлүк ушундай деп айтат элем. Анткени класс жетекчилерге өзгөчө көңүл буруп, класс жетекчилердин түйшүгүн мындай көрүп билип, анан ошол класс жетекчилерге чоң мотивация, шыктандыруу максатында өткөрүп жатканы бизди аябай кубандырат. Быйыл бул сынакка жалпы өлкө аймагы боюнча 170тен ашык мугалим кайрылып, алардын ичинен 111 катталды. Сынактын жүрүшүндө 111 мугалим финалдык баскычка чейин 2 багыт 6 шарт боюнча таймашты. 3 ай бою таймашкан сынактын жыйынтыгы менен жеңүүчүсү деп табылган мугалимдер окуучу күткөн мугалим жайкы мектебине жолдонма алышты. Сынактын максаты ошол билим менен тарбия бирге жүрүш керек. Куштун эки канаты сыяктуу. Билимсиз тарбия, тарбиясыз билим болбойт дегендей максатта. Анткени тарбия бүгүн бир аз аксап турган чагы. Класс жетекчинин милдети, класс жетекчинин жоопкерчилиги дагы бул жерде эң биринчи иретте каралып жатат. Буга чейин класс жетекчилердин конкурсу болгон эмес. Жалпы жылдын мыкты мугалими сынактарында ошол мыкты класс жетекчилер дагы бир өзүнчө каралчу бир пункту катары. Бирок атайын класс жетекчилердин конкурсу биринчи жолу мына былтыртан бери уюштурулуп жатат. Мугалим журналы эми мындай конкурстардын көп ар тармактуу конкурстарды өткөрүп жүрөбүз. Өзүңүздөр да чагылдырып жүрөсүздөр, билесиздер. Бул сынактын максаты ошо жана жогоруда айтып кеткендей тарбиялык ишти башкы планга коюу. Адистердин айтымында мындай кароо сынактар мугалимдердин деңгээлин көтөрүүгө тажрыйба топтоо үчүн эң жакшы шартты түзүп берет. Белгилей кетсек, сынакка Баткен облусунан 22, Ысык Көл облусунан 19, Нарын облусунан 15, Ош шаарынан 12, Жалал Абад облусунан 11, Ош облусунан 10, Чүй облусунан 9, Бишкек шаарынан 7 жана Талас облусунан 6 класс жетекчи катышты. Ал эми алардын ичинен 5 агай, 106 эжекей. Эске салсак, бул кароо сынак жыл сайын республикалык деңгээлде салт катары өткөрүлүп келет. Баш байгени ээлегендиги үчүн Медетова Магира Медирбековна. Айсулуу Гайбула кызы, Эржик Тилекбек уулу, Айсырга Кадырова, билим жаңылыктары, Бишкек. Мектептерде мыйзамсыз акча чогултуу боюнча билим берүү мыйзамына жана укук бузуулар боюнча кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштаган жаңы мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Сунушталган документ министрликтин расмий сайтына жарыяланды. Коомдук талкуу 26 апрелге чейин уланат. Шилтемесин биздин Билим каналынын социалдык баракчаларынан дагы тапсаңыз болот. Сунушталган мыйзам боюнча төмөндө белгиленген жагдайларда айыппул каралган. Жалпыга жеткиликтүү жана акысыз билим алуу укугун бузуу же чектөө. Электрондук система менен кезеги келген баланы бакчага кабыл алуудан негизсиз баш тартуу. Мектептин жашына жеткен 6-7 жаштагы баланы электрондук кезеги жеткенине карабай, 1-класска кабыл алуудан негизсиз баш тартуу. Мектептин жетекчилери же мугалимдер тарабынан коомдук фонддор менен коммерциялык эмес уюмдар үчүн акча каражаттарын мыйзамсыз алуу. Ошондой эле бербей калган окуучулар менен алардын ата-энелерине моралдык психологиялык кысым көрсөтүү катталганда 150, 200, 300 чен өлчөмүндө айыппулдар каралган. 9-11 класстагы окуучулар арасында ишкерликтин негиздери боюнча республикалык олимпиада башталды. Катышуу акысыз, каалоочулар Business Cats сайтына жарыяланган шилтеме менен каттоодон өтүп, компьютердик оюнда онлайн режимде ойношу керек. Иш-чара кыргызстандык мектеп окуучуларынын ишкердик жөндөмүн жана бизнес ой жүгүртүүсүн арттырууга, ошондой эле катышуучулардын дараметин ачууга багытталган. Сынак 2 этапта өткөрүлөт. Тандоо баскычы онлайн формат 13 марттан 8 апрелге чейин. Жыйынтыктоочу баскыч Бишкек шаарында Газпром Кыргызстан мектебинде 15 апрелде өтмөкчү. Жеңүүчүлөр менен катар аларды даярдаган педагогдор дагы баалуу белектер менен сыйланат.
30 мартта билим берүү жана илим министри Канибек Иманалиев Россия Федерациясынын президентинин чет өлкөлөр менен аймактар аралык жана маданий байланыштар боюнча башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Антон Рыбаков баштаган делегация менен жолукту. Тараптар орус тилинде мектептерди түзүү жана иштетүүнү талкуулашкан. Жыйынтыгында 9 кыргыз-орус мектеби курулары айтылды. Анда билим алгандар эки өлкөнүн аттестатын алат. Аталган мектептер биринчи кезекте Бишкек, Баткен, Каракол шаарларында жакынкы күндөрдө курулуп баштайт. Аптекада сатылып жаткан дары-дармектин дээрлик бардыгы чет өлкөдөн алынат. Өлкөдө дарылык касиети бар чөптөр көп болгону менен расмий медицинада ал таптакыр эске алынбай келет. Эмне үчүн? Балким чөптөрдөн дары жасоонун жолун билген адистер жокпу деген суроого адистер жетиштүү, бирок акыйкатсыздыктан улам өлкөдө дары жасоо иши таптакыр унутта калды деген жооп алдык. Фармация тармагында 20 жылдан бери дары чөптөрдү издеген, учурда студенттерге сабак берип, экологиялык таза дары жасоого жан үрөп келген катардагы мугалимдин ой пикирин сунуштайбыз. Бунун составында эң көп инулин деген ачуу глюкозиттер бар. Ошол нерсенен жакшы тамак жегенде тамакты жакшы сиңирет. Нурдөөлөт Рыспеков 20 жылдан бери чөптөрдүн дарылык касиетин изилдеп, алардан аптекалык шартта дары жасоонун жолдорун издеп келет. Бүгүн ал өзү иштеген Ош аймактык медициналык коллежинин студенттери менен бирге какым-кукумдарды тергени чыккан. Бул алардын кадимки практикалык сабагы. Эс алуу багынан терип алган чөптөрүн окуу жайдын лабораториясына алып келип кургатышат. Нурдөөлөт агай студенттерине какым-кукумду кандай ооруларга, дарылык үчүн кантип колдонсо болорун чен өлчөмдөрү менен түшүндүрүп берди. Качан жыйып, анан кандай кургатуу керек экен. Мына өзүңүздөр билесиздер, мен айтып атам, бул өсүмдүк көп жылдык өсүмдүк болгонуна байланыштуу. Бул өсүмдүктөрдү дайыма жыйганда бир территориядан бир жылы жыйып алса, ал территорияны 2 жылга чейин тийбейт. 3-курстун студенттери бул чөптөрдөн маз, порошок, тундурмалардын бир нече түрүн жасай алышат. Өндүрүштүк практикада аптекаларга чыгып, алган билимин тастыктап келишкен. Ар бир сабакта ар кандай чөптөрдү өтсөк, ал чөптөр кайсы ооруларга пайда, кайсы ооруларга кантип иштетишти, бардыгын үйрөнүп чыгабыз. Биз пилюляны жасашты үйрөндүк, суппозиторияларды үйрөндүк. Анан порошокторду, дары даярдашты. Биз бир практикада антигриппин жасашты үйрөндүк. Анан экинчи бир практикада суппозиторияларды, свечаларды. Свечалар деле 3 түргө бөлүнөт. Анан ректальный, вагинальный и гранула толук болот. Ошолорду жасашты үйрөндүк. Агай бизге үйрөттү. Бирок биздин өлкөдө дары жасоо иши таптакыр эле унутта калган десек болчудай. Дары жасоого лабораториялар ачылып, шарт түзүлмөк түгүл, уруксат да берилбей келет. Чөптөрдү башка өлкөгө терип берип, өзүбүз Кытайдын, Өзбекстандын сапаты шектүү, түшүнүксүз дарыларына көз каранды болуп келебиз. Парацетамолдун эле бир менен кошуп туруп эле тайлал код деп, анан нол грипп деп эле. Именно составында ошол эле парацетамол отурат. Биз ошол парацетамолду антигриппин чыгарсак, ошол тайлал кодунан дагы башка чет мамлекеттен чыгарып кымбат сатылып аткан дарылардан бул дары 5 эсе мен билем жакшы эффект берет. Биз биринчи максатыбыз менен, фармацевттердин максаты булар жашап аткан жарандарыбыз арзан, эффективдүү, жеткиликтүү дары менен камсыз болуш керек. Өлкөдө жылдан жылга боор, бөйрөк, ашказан, ичеги карын оорулары көбөйдү. Калкты дарылоонун эффективдүү жолун сунуштаган Нурдөөлөт агай сыяктуу адистерди уккан адам жок. Себеби медицина чоң чиновниктердин бизнесине айланган. Жылдыз Капарова, Жаныш Тообаев, Нурзада Кулмурзаева, билим жаңылыктары. Жаңылыктардын соңунда Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын имаратынын өрттөнүшү боюнча ушул учурга алынган соңку маалыматтар менен дагы бөлүшкөнчө кетейин. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы тергөө уланып жаткандыгын билдирди. Имаратты өрттөөгө кызыктар тараптар катары бир нече варианттар каралып жатат. Байкоочу камерадагы маалыматка ылайык алар 2 адам болгон. Имараттын арткы терезесинен барып жардыруучу зат менен өрттөшкөнү байкалат. Ошол эле тасмада бири бак тарапка качса, экинчи адам
үйлөрдү аралай басканы байкалган. Билим берүү башкармалыгынын жетекчиси бул кырсыктын прокуратура козгогон ишке тиешеси жок деген пикирин карманууда. Ушуну менен бул жумага алынган жаңылыктар соңуна чыкты. Ушул жана башка жаңылыктарды Instagram, TikTok, Facebook баракчаларыбыздан карап турсаңыздар болот. Лайк басып, пикир калтырууну унутпаңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.